Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер. Бүгүн бизге биздин пациентка эпилепсия оорусу менен көп жылдан бери жабыркайт экен. Мына ушул бүгүн эмне себептен мен ушул 20 жылдан бери жакшы боло албай атам, эмне үчүн мен ушул ооруга кабылып калдым деп кеңеш сураганы келиптир. Жашыңыз канчада? 47'de. 47'de. Демек сиз бул жагы 20 жаштан бери эпилепсия менен ооруп турган болсоңуз, анда сиз где-то бир 25 жашыңызда башталган окшойт, 25 жашта. Мурун сизде канча убакытта бир кармач эле? Бир айда бирби, бир жумада бирби, же бир Ар настроениема жараша кармап калчу. Мурун тез кармачубу? Мурда тез кармачу. Бир күндө канча жолу кармачу? Же бир жумада бир жолу болчу? Бир жумада бир ар кандай кармайт. Сиз көп жылдан бери кайсы таблетканы ичесиз? Карбамазепин ичем. Карбамазепин ичесиз. Азыркы күнү сиз мына туугандар менен келди, урматтуу мекендештер. Азыркы күндө өтө аз, кандайдыр 30 секундбу, же 1 минутабы, 20 секунд эле кармайт экен, мурункудай мындай оозуна кашык салып, андай көп чыкпайт дейт туугандары. Абдан жакшы. Демек биздин тууганыбыз өзүн жакшы караганга аракет кылып жүргөн, бирок эмне үчүн мындан чыга албай атат? Мен обычно эле сразу эле келиңиз, биз сиздин каныңызды көрөлү дедик. Мен канды көргөндө өтө керексиз нерсе канда көп жүргөнүн сизге көрсөтүп бердим, Ооба. Демек караңыздар, урматтуу мекендештер, мындай бир даракка окшогон десекпи, мындай мына агарып турган нерселер, мында арасында сызыктары бар. Ушулар бул грибки деген майда жандык да, урматтуу мекендештер. Грибки деген майда жандык бул абдан мына көлөмү боюнча өтө чоң болуп атат да, көрдүңүздөрбү? Мына жерден башталып, мынакей. Мына ушул жерден башталып, мынакей. Чуть ли много жерден бүтүп атат да, караңыздар. Аябай чоң грибковое поражение, караңыздар. Мунун бардыгы грибковое поражение. Грибки деген майда микроорганизм. Бул деген организмде тамактанып, мынау эритроциттердин ичинен тамак алып жейт. Ушунун ичинде микроэлементтердин ушунун ичиндеги керектүү заттарды алып жейт дагы, кандын ичинде көбөйүп кетет. Эң коварный нерсе, эң организмден жакшы чыкпаган нерсе бул ушул грибки болуп саналат. Мына азыр дагы башка бөлүктөрүн көрөлү. Так, азыр мынакей. Муногу дагы көрдүңүздөрбү? Ошол даракка окшоп чоңоюп кеткен грибкинин бул кичинекей бөлүгү. Мына бул дагы ошол кичинекей бөлүгү. Так, эми муногу жашыл окшогон нерселер, булар мочевая кислота деп коет. Бул ошол өт жакшы койбой калгандыгына бизде туздар, мен кыргыздар жакшыраак түшүнсүңдер, туздар деп которуп койдум. Ошо туздар мындай жашыл нерселер, туздар организмде көбөйүп кетти. Эмне үчүн? Өт жакшы түшпөй атат. Эми мына ошол эле дагы эле грибки көрдүңүзбү? Мына агарып турат. Мына. И мына ошол эле грибкилер. Караңыздар, биздин пациентканын организминде өтө көп грибковый поражение. Мына караңыз. Мыногу дагы ошондой грибки, бул да грибки, мына булар да грибкилер. А бул болсо лейкоцит. Мына ушул лейкоцит жылып келип, мына ушул грибкилерди жеш керек эле. Ного ошогон бактерияларды, мындай кыймылдап жүргөн бактерияларды жеш керек эле. Бирок эмнегедир биздин лейкоцит, биздин пациентканын лейкоцити кыймылдабай турат. Эмне үчүн? Себеби ал өзү ооруп калган. Иммунитет слабый. Аллергия болосузбу кичине бир нерсеге? Жок, аллергия жок. Денеңиз кычышпайт? Жок, андай. Мына бул дагы лейкоцит, тоже неполноценный, неактивный лейкоцит. А бул болсо, караңыздар, бул болсо простейший деп коет, жөнөкөй деп коет. Мына баш жагын көрдүңүзбү, кыймылдап турат. Булар дайым эритроциттердин жанында жүрөт. Ушул жактан азык затты алышып туруп, анан мындай бул чоңоюп аябай семирип кетет. Булар да кандын ичинде жашайт. Кайра эле кандын ичинде эле булар ажатканага барат.
Баягы гриппкелер дагы кандын ичинде жашайт дагы, кан тамырдын ичинде. Кайра эле эритроциттерден тамак алып туруп, ушул жакка ажатканага барышат. Демек кан бизде таза эмес, кан деген булганч деп уруп айтканда кандайдыр бир керексиз нерселер көп деп айтат элек. Так, мына могу жерди караңыздар. Мына азыр мен көбүрөөк өзгөртүп туруп көрсөтөйүн. Мына караңыздар. Мына гриппкелер. Мына муну мицеллый грибков деп коет. Мына көрдүңүздөрбү? Мынакей. Абдан көп грибки бар. Демек биздин пациентка эмне үчүн бул акыбалдан жакшы чыга албай атат? Себеби деген кандын составында керексиз нерсе көп жүргөн үчүн бул оорудан кутула албай жүрөт. Так, мынакей караңыздар. Мыногу лейкоцит. Мыногу көрдүңүздөрбү? Грипкенин жанына келген дагы ушуну жок кылам деп аракет кылган. Бирок бул активдүү болбогон үчүн бул грипкелер жок кыла албастан өздөрү активдүү эмес болуп, кайра ооруп, эчтекеге жарабай калып калган. Бул болсо жашыл, бул холестерин. Демек, организмде, кандын ичинде жүргөн холестерин бизде организмде иштейт эле. Бирок ал кандын ичинде калбаш керек. Ал клеткаларга жеткирилип, берип иштетилип, алар бул жерде жок болуш керек эле. Демек, өттүн, уйку безин жакшы чыкпагандыгынан ушул холестериндер, мен баягы көрсөткөн туздар аягына чейин ээрибестен канда калдык боюнча калып калып атат. Эң жаманы мына ушул микроорганизмдерден, мына чуркап жүргөн бактериялар болобу, грибкилер болобу, мыногу холестерин болобу, башка туздар болобу, ушулардын баардыгы эң жаманы кан тамырдын ичиндеги катмарына отурукташып калып, кан тамырдын ичинин көңдөйүн кичинертип салат. Эми биз азыр дагы бир тамчыны көрөлү. Бул жерден биз эмнени байкадык? Бул жерден аябай көп сиңбей калган майларды байкадык. Мына караңыздар. Могу кара точкалар. Булар непереваренные жиры деп коет, хилёз деп коет. Мына ушундай хилёз көп болуп атат. Мына караңыздар. Мына кара точкалар. Азыр биз башында көргөндө, абдан чоң, өтө көп жерде көргөнбүз. Эми ал жерди табыш үчүн бир аз убакыт керек болуп калат. Бул болсо холестерин. Бул дагы бизге керексиз нерсе, кандын ичинде жүрөт. Мынакей. Лейкоцит өзүнө алган грипкини, бирок толук жок кыла албастан лейкоцит ооруп жатып калган. Мынакей, бул дагы холестерин. Караңыздар. Мына, бул дагы холестерин. Мына. Бул да бизге керексиз, кандын ичинде керексиз нерсе. Бул болсо грипки аспергиллус деп коет. Бул да грипкинин бир түрү. Бул да микроорганизм. Бул да ушул жерде тамактанат. Бул да ушул жерден керексиз нерселерди канга чыгарат. Так. Мен абдан көп хилёз, абдан көп май, сиңбей калган майлар турган жерди көрдүм эле. Ал жерди бир аз табыш убакыт керек, ал үчүн көбүрөөк чукулап туруш керек микроскопту. Жок, мынакей, мунуну караңыздар. Мына, могу караңыз. Мына. Бул өзүнчө бир микроорганизм. Көрдүңүзбү? Бул много эритроцит ичинде калий болобу, магний болобу, железо болобу, ошону жеп, аябай чоңоюп алат. Көрдүңүзбү? Ушул эле жерден тамактанат, ушул эле жерден ажатканага барат. Көрдүңүзбү? Мына лейкоцитиңизди караңыз. Кичинелип кеткен, микробдорду туткан. Эми бир аз жок кылып берип атат. Мына, бирок формасы боюнча кичинекей, бул слабый, неактивный лейкоцит. Так. Абдан көп сиңбей калган майлар бар жерди көргөн болчук. Эми микроскопту жылдырганда
ал жерде табыш кыйын болуп калат да, мына биз жакындап калдык окшойт. Мынакей, мына кара точкалар. Ошол сиңбей калган майлар, мына дагы кара точкалар сиңбей калган. Мына караңыздар, мына өзүнчө бир микроорганизм. Мыналар болсо сиңбей калган майлар, мына болсо грибкилер, могу жерде болсо слабый лейкоцит жатат. Демек, биздин пациентканын канынын ичи таза эмес деп айтар элем. Мынакей, мында дагы простейшийиңизди көрдүңүзбү? Бул өзүнчө микроорганизм, булар өзүнчө микроорганизм, бул өзүнчө микроорганизм, бул да организм, булар да. Көрдүңүзбү? Сиздин каныңыздын ичинде бир эле жерди көрө турган болсок, 1, 2 сиңбей калган майлар, туздар, башка микробдор, 3, 4 керексиз нерсе жүрөт. Демек, сиздин каныңыздын ичи толук таза деп айта албайм.